Охренеть. Охренеть. Удары ковшом. Здесь прям вот совсем мало места. Экскаватордун чөмүчү менен Чанган X5 унасын талкалаган айдоочу элге кайрылды. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кече күнкү 20 сентябрда ушул жерде болгон окуя боюнча экскаватордун айдоочусу мен болчумун. Ушул жерде мына асфальтка даярдоо иштерин жүргүзүп жатканбыз убагында. Ушул жерге келип, жанагы Чанган үлгүсүндөгү машина кирип келип, ушул жерден башталды баардыгы. Мен жакшы эле түшүп барып айткам, байке бул жака киргенге болбойт. Бул жакта адамдар иштеп атат, мени этин баалап коюңуздар, сураныч. Артка айдап чыгып кетиңиздер, жакшы эле түшүндүрүп айткам. Ага карабастан ал бул жака чейин айдап келди. Анан менин артынан айдап келип, байке бул жака киргенге болбойт деп дагы эскерттим, дагы айттым. Ага карабастан мен ал кишиден, ал баладан өзүм адресиме жаман сөздөрдү уктум сразу эле. Анан ошонун айынан сөздөр сөз чыгып кетти, ар кандай сөздөр болду. Бардыгы жаман сөздөр чыкты бардыгынан. Ошонун себебинен жанагындай машина менен экскаваторду чалып салганга туура келди. Ушундай болду. Машинада эч ким жок болчу. Машинада данный момент, ошол моментте эч ким жок болчу. Биз сөздөн сөз чыгып, бул жакта менин коллегаларым да келип, аларды ажыратып, машинага отур кет десе дегенине карабастан эшикке түртүнүп чыгып, ушундай мен ушундай кылуу үчүн мен аябай укмуш элем, кыйын элем деген сөздөрүнөн келип чыкты. Айта кетсек, окуя 20 сентябрь күнү Бишкектин Калинин жана Мичурун көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Күбөлөрдүн айтымында жол оңдоо иштери учурунда экскаватор жолду тосуп калган. Андан улам эки айдоочунун ортосунда ооз эки жаңжал чыккан. Натыйжада экскаватордун айдоочусу чөмүч менен жеңил унааны урган. Жаңжал учурунда унада эки эркек киши жана бир кыз болгон. Алардын эч кимиси жаракат алган эмес. Удары ковшом. Здесь прям вот совсем мало места. Охренеть. Охренеть. Чанган X5 унасын айдоочусу арыз жазуудан баш тарткан. Ага карабастан материалдар коомдук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилген. Экскаватордун айдоочусуна карата укук бузуулар кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык боюнча протокол түзүлүп, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген болчу.